Эгер Кыргыз өкмөтүнүн калкты коронавирустан жапырт эмдөө аракеттери жай боло турган болсо, анда өлкө экономикасынын кайра калыбына келүүсү дагы күтүлгөндөн алда канча жай болот. Бул туурасында Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Навид Хасан Акви Капиталга берген интервьюсунда билдирди. Мунун жанында өкмөт ишкерлерге, айрыкча чакан жана орто бизнеске жеңилдетилген кредит, салык каникулдары түрүндө жардам берип, Кыргызстандын экономикасына инвесторлордун ишенимин кайтаруу үчүн өлкөдөгү саясий процесстерди тезирээк жыйынтыкташы керек. Инвесторлордун ишеним демекчи, өткөн жылы Кыргызстандын Казакстанга агылган капиталдын көлөмү 42%га өскөнүн айткан элек. Ал арада кыргыз ишкерлери өзбек базарынан дагы мүмкүнчүлүктөрдү карап, ал жакта барып иш башташууда. Капитал командасы алдындагы жарым саатта ушул жана башка экономика, бизнес темаларына сереп салат. Биз менен болуңуз. 2020 жылы Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 10%га өсүп, 700 000 киши жакырчылыкка кептелди. Дүйнөлүк банк жакырчылыктын деңгээли бул жылы дагы 4%га өсүп, калктын 35% жакырчылыкка кептелет деп прогноздоду. Банктын болжоосу боюнча бул жылы Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн реалдуу өсүшү 3,8% болот. Бирок пандемияга байланышкан жагдай, эмдөө процесси, саясий кырдаалга жараша бул прогноздор өзгөрүшү мүмкүн. Экономика пандемияга чейинки деңгээлге бери дегенде 2023 жылы кайтып келери айтылууда. Жакында эле Кыргызстандын экономикасынын кайра калууна келүүсү боюнча Дүйнөлүк банк өтө жакшы эмес прогноз берди. Бул пессимисттик прогнозбу? Pessimistic forecast? Actually, it is not. So when we do forecasts, we do a series of estimates. Чындыгында андай эмес. Биз прогноз жасаганда бир канча түрлүү бааладык жана ортоңку деңгээлдеги баалоону жарыяладык. Оптимисттик баалоо бар, ал боюнча экономикалык өнүгүү жогорураак болот. Жана пессимисттик баалоо, ага ылайык экономикалык өнүгүү биз жарыялаган көрсөткүчтөн жайыраак жана төмөн болот. Дүйнөлүк банктын техникалык командасы 2021 жылкы экономикалык өсүш 3,5–4%-ын тегерегинде болот деп болжоп турат. Бул ортоңку деңгээлдеги баалоо. Өлкө калкынын калың катмары коронавирустан эмдөө алат жана дүйнөлүк экономикага бекемирээк калыбына келип, анын силердин өлкөгө позитивдүү таасири тиет деген божомолго негизделген. Эгер бул божомолдор ишке ашпаса, мындай айтканда эмдөө процесси дүйнөдө жана силердин өлкөдө кечеңдесе, анда албетте экономиканын кайра калыбына келүүсү жай болот. 2021 жылдын 3 айынын жыйынтыгы менен вакцинага жетүү абдан жай болуп жатканын жана мында өнүгүп келе жаткан өлкөлөр менен өнүккөн экономикалардын ортосундагы чоң ажырымды көрүп жатабыз. Себеби өнүккөн өлкөлөр вакциналарды ашыгы менен сатып алып, анын айынан вакцина өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жетпей жатат. Айрыкча Кыргызстан керек болсо өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жеткиликтүү болгон вакцинага дагы оңой менен жетпей жатат. Бул себептен улам биз берген прогноз оптимисттик прогноз деп ойлоп жатам. Башкача айтканда, мындан дагы пессимисттик сценарийди күтсө болот. Андыктан калкты эмдөө процессин тездетип, экономиканы кайра калыбына келтирүүгө күч жумшап, калктын аярлуу катмарын колдоого алуу зарыл. In the economy with support to the poor people of the country. Жалпы Борбор Азия экономикасындагы жагдай кандай? Central Asia is a very diverse region. In general, as I said, Борбор Азиядагы жагдай бир кылка эмес. Мен айткандай, Европадагы жана Борбор Азиядагы экономиканын кайра калыбына келүүсү орточо дүйнөлүк деңгээлден жай болуп жатат. Эгер глобалдуу экономика 4%-га өсүштү камсыз кылат деп болжосок, бул аймактагы көрсөткүч 3,5%-дын тегерегинде болууда. Борбор Азияда Казакстан менен Өзбекстандын калкты эмдөө аракеттери күчтүүрөөк болуп жатат. Андан тышкары бул өлкөлөрдүн ресурстары дагы көбүрөөк. Демек экономиканын кайра калыбына келүүсү дагы тезирээк болот го деп ойлойм. Мына ушул себептерден улам бул өлкөлөрдүн жыйынтыктары кыргызстандыкына караганда жакшыраак болорун өзүңөр көрөсүңөр деп ойлойм. Азыр дүйнө өлкөлөрү бизнести, айрыкча чакан жана орто бизнести колдоого аракет көрүшүүдө. Бул эмне үчүн маанилүү? Is it important? I think Адамдар экономиканын басаңдоосу жөнүндө сөз кылганда, адатта ички дүң өндүрүмдүн сандык көрсөткүчтөрү жөнүндө айтышат. Бирок экономикалык активдүүлүктүн түздөн түз таасири бул жаңы түзүлгөн же сакталып калган жумуш орундары. Кыргызстан өңдүү өлкөлөрдө кичи жана орто бизнес өтө маанилүү. Анткени алар жумуш орундарын түзөт. 2020 жылы расмий сандар боюнча Кыргызстанда 40 000ден ашуун жумуш орду жок болду жана жакырчылыктын деңгээли 31%га жетти. Бул жылы керек болсо экономикалык өсүш 4%га жеткен күндө дагы жакырчылыктын деңгээли дагы 4%га өсүп, 35%га жетет деп күтүп жатабыз.
Жакырчылыктын бирден бир себеби бул жумушсуздук. Эгер өлкөдө чакан жана орто ишканалар финансылык абалын жана өз ишмердүүлүгүн калыбына келтирсе, анда алар көбүрөөк адамдарга жумуш берип, жакырчылыктын азаюусуна салым in кошот. the enterprises and therefore impact poverty levels overall in the country. Силердин Кыргыз өкмөтүнө берген сунуштардын бири ишкерчиликти колдоо. Анда арзан кредит жана гранттар жөнүндө сөз болуп жатат. Бирок Кыргыз өкмөтү ишкерлер мамлекеттен финансылык жардам ала албасын. Буга чейин эле так эсе айтканда, кырдаалдан чыгуунун кандай жолдорун көрүп турасыз? Which ways do you see? So we have Дүйнөлүк банк кичи, микро жана орто бизнести колдоо максатында өткөн жылдын жай айларында $50 миллион долбоорду бекиткен. Ал силердин парламентте сентябрь айында ратификацияланган. Бирок октябрдагы саясий окуялардан кийин бул процесс жайлап калган болчу. Президенттик шайлоо өтүп, жаңы министрлер кабинети куралган соң сүйлөшүүлөрдү кайра жандандырып, азыр улантып жатабыз. Бул долбоор ишке ашып калса, анда ишкерлерге бир катар жеңилдетилген финансылык инструменттерди берүүгө жакшы мүмкүнчүлүк болмок. Ошондой эле мен билгенден, өткөн жылы силердин өкмөт салык каникулдар түрүндө бир катар жеңилдик чараларын көргөн болчу. Жана бул аракеттер чакан орто ишкерчиликтин кайра калыбына келүүсүнө жардам берет деп үмүттөнөбүз. helping small medium enterprises get back up on their feet. Өткөн жылы Кыргызстанга кирген түз инвестициялардын жалпы көлөмү 2019 жылга салыштырмалуу 55%га кыскарып, жалпы көлөмү $0,5 миллиард дагы жеткен эмес. Аны менен катар өлкөдөн качкан капиталдын көлөмү өсүүдө. 2020 жылы Кыргызстандан $808 миллион капитал чыгарылып кеткен. Бул мурунку жылга салыштырмалуу $135 миллион көп дегендик. Now there is Азыр Кыргызстандан капитал качууда. Ички дагы, чет элдик дагы инвесторлордун ишенимин кайра калыбына келтирүү үчүн Кыргыз өкмөтүнө кандай сунуштарды берет элеңиз? investors' confidence. So I think Менимче, алды менен ишенимдин жоктугу инвестициянын башкы душманы экенин таанып билүү керек. Ички дагы, тышкы дагы инвесторлорго. Эгер алар экономикага, саясий шартка ишенбесе, анда алар инвестиция жасабайт. 2020 жылы биз көргөн саламаттыкты сактоо кризиси, экономикалык кризис, бул дүйнөлүк кырдаал болчу. Бирок силердин жагдайда бир катар татаалдыктар бар. Силерде парламенттик шайлоо болуп, анын жыйынтыгы жокко чыгып, кесепетинде бир канча айларга созулган саясий туруксуздук, вакуум пайда болду. Андан кийин президенттик шайлоону өткөрдүңөр. Эми апрелде референдум жана жергиликтүү шайлоолор өткөн жатат. Күзүндө балким парламенттик шайлоо болот деп угуп жатабыз. Мунун баары ишенбөөчүлүктү жаратат. Азыр баарына маанилүүсү оюндун шарттарын тезирээк жана так аныктоо керек. Себеби бардык инвесторлор азыр күтүү режиминде. Өзүңөр билгендей, азыр аймакта дүйнөлүк базарга ачылып, инвестиция тартууга кызыктар бир катар өлкөлөр бар. Өзбекстан, Казакстан, Батыш жана Түштүк Азия. Андыктан дүйнөлүк базарда капитал үчүн чоң атаандаштык бар. Силер билгендей, октябрь айындагы башаламандыктарда бир катар компаниялар, анын ичинде чет элдик компаниялар жабыркап калды. Бул албетте потенциалдуу инвесторлорду чоочутат. Оюндун шарттары аныкталып, саясий кырдаал турукташкандан кийин кайрадан инвестиция тартып келүүгө мүмкүн болот деп үмүттөнөм. I think we can hope to then attract investment back into the country. Кыргыз бизнес үчүн бул жыл өткөн жылдан дагы оор болот деген кооптонуулар бар. Анткени ишкерлер өткөн жылы мурдагы запастарын куратышту. Ошол эле маалда мамлекет ишкерлерди салыктан бошотуп, кайтарымсыз каражат, эч болбосо жеңилдетилген кредит түрүндө жардам бере алган жок. Мамлекеттик бюджет дээрлик 80% ишкерлер төлөгөн салыктан топтолот. Бирок саан уйга убагында жем чөп бербесе, ал кантип сүт берет деген суроо бар. Самое важное это чтобы Эң негизгиси мыйзамдардын ындыкар аткарылышы. Чынын айтканда бизде кагаз жүзүндө эң сонун эле мыйзамдар бар. Айрыкча экономика жаатында, маселе алардын аткарылышында. Муну эч ким көзөмөлдөбөйт. исполнение. А что такое развитие? Что такое Өнүгүү деген эмне? Тез темпте өнүгүү деген эмне? Ал дайым жаңы фабрика курууга, өндүрүш кубаттуулугун кеңейтүүгө керектелүүчү акча каражаттары. На сегодняшний день Бүгүнкү күндө чек ара маселелери толугу менен чечилди деп айта албайм. Ушул күнгө чейин ар кандай тоскоолдуктар болуп турат. Биз бирдиктүү экономикалык уюмдун мүчөсү болгондугубузга карабай, ошол эле учурда чек арадан өз продуктубузду алып өтүү кээде бир нече күнгө созулат. Мындай болбошу керек. Ковидке жана башкаларга байланыштуу шарттарга шылтабай, тиешелүү алгоритмдердин иштелип чыгышы зарыл. уже урегулировать.
происходят не очень хорошие. Укук коргоо органдары тарабынан тынымсыз текшерүүлөр жагымсыз көрүнүштөр болуп жатат. Бизди такай текшеришет. Учурда өз продукциясын экспортко чыгарган ишкерлердин 50-60% өздөрүнүн өндүрүшүн кубаттуулугун же жаңы өндүрүшүн Кыргызстанда ачпастан, ошол эле Казакстанга чыгарып кетүүнү көздөп жатышат. Казахстан. Важно помнить, что очень важный инвестор. Негизги инвестор ички инвестор экенин түшүнүү маанилүү. Биздин ишкерлер чет өлкөгө кетип жатышат. Анткени биздин ишкерлер саясий олку-солку окуялардын айынан жана башка иш-чаралардын айынан чет жакка кетишүүдө. Андыктан биринчи кезекте мыйзамдардын так иштөөсү шарт деп ойлойм. Нам нужно, чтобы соблюдались законы. 2020 жылы Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтингинде Кыргызстандын көрсөткүчтөрү 10 баскычка начарлап, бизнес жүргүзүү шарттары боюнча 190 өлкөнүн ичинен 80-орунда болуп калды. Борбор Азияда Казакстан ишкерчилик үчүн эң жагымдуу өлкө. Коңшу өлкө 25-орунда. Ал эми Өзбекстан болсо өткөн жылы көрсөткүчтөрүн 5%га жакшыртып, 69-орунга чыккан. Өзбекстандагы ишкерчилик климаттын жакшысын далилдеген бир катар мисалдар жөнүндө айтсак, өткөн жылы Nike, Adidas, Apple, Netflix, Inditex сөңдүү бир катар дүйнөлүк ири корпорациялар өндүрүшүн Өзбекстанда ачуу ниетин билдирген. Өзбек маалымат каражаттарынын билдиришинче, жакында эле 20 дүйнөлүк компания бул өлкөдө кошумча нарк салыгын төлөөчү болуп катталган. Алардын арасында Netflix, Google, Samsung Electronics сөңдүү бир катар гиганттар бар. Коңшу Өзбекстан эмне үчүн инвесторлорго, ишкерлерге кызыктуу боло баштады. Бул туурасында өзбек базарына кызыгып жаткан жана ал жака барып иш баштаган кыргыз ишкерлери ой бөлүшөт. Өзбекстан мурда таза эле жабылып, эч кимди жолутпой сүрүп чыгарып турган саясатын токтотуп, бүгүн идеалдуу болбосо дагы мурдакы шартка караганда салыштырмалуу мүмкүнчүлүк деп колдоно турган шарт. Бул жакшы көрүнүш. Биздин ишкерлер тажрыйбалуу болуп калган. Анан эң күчтүү тоокелге даяр, өсүүгө даяр ишкерлерибиз ушу коңшу өлкөлөрдөн кичине эле ачылса, кичине эле жылжык табылып, анан кичине эле мүмкүнчүлүк пайда болгон жерден өнүгүп кетүүгө күчтөрү жетет. Ошентип азыр Өзбекстандын рыногуна кыргыз ишкерлери кире баштаптыр. Бизнес ачылгандан кийин биз албетте өлкөнүн органдары менен иш кылабыз да. Мисалы, таможенный служба иш кылат, налоговый служба, банковский система. Ошолорго келгенде биз тоскоолдуктарды биз көргөн жокпуз. Мына уже 1,5 жылдан бери иштеп атабыз. Эч кандай налоговый проверка, кандайдыр кысуу жактар, эч кандай бир инспекциялар келип мындай законсуз бир иштерди кылганын көргөн жокпуз. Баары мындай жеңил, өзүнүн мындай кыйынчылыктары бар, бирок ал ошо закон укугуна жараша өлкөнүн. Мурда эгерде аябай эле изденген өзбек ишкерлерге Кыргыздын жери дүйнөгө чыкканга бир терезе эшик болуп турган болсо, бүгүнкү күндө бизге дүйнө жабылгансып, бирок Өзбекстан бизге бир дүйнөгө босогодой болуп турат да. Бизде да мүмкүнчүлүктөр бар, биздин ишкерлер күчтүү. Анткени ошо биздин заманыбыз, биздин жашообуз ошо бизде ушундай бышык кылдык, биздин ишкерлерди, биздин адамдарды. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо, жакшы шарттар түзүлүп берсе, мен ойлойм, биз Кыргызстан тез эле алардан да эртерээк мүмкүнчүлүктөргө жетсек болот деп ишенем. Биз 10 жылдан бери эл аралык, дүйнөлүк эл аралык чоң соода жолдордон баш тартып, чоң өлкөлөрдүн соода мүмкүнчүлүктөрүнөн чектелип, бажы биримдигине эле кытчылып калган болсок, Өзбекстан бажы биримдигине толук кандуу кире элек, байкоочу гана болуп турат. Ошондуктан булардын мыйзамдары бажы биримдиги менен жана Евразиялык экономикалык бирикме менен унификация болгон эмес. Жана бүгүнкү аракети, дипломатиялык, маалыматтык жана соода аракеттери дүйнөгө мурда биз кандай ачык болсок, Өзбекстан ошентип ачылып келатат. Ошонун аркасынан жаңы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп атышат, ички өнүгүүсүнө жаңы дем көрүп атышат. Негизинен эл аралык компаниялар, инвесторлор Борбор Азияны бүтүндөй бир рынок катары карашат. Анткени масштабтуу долбоорду көздөгөн инвесторлор үчүн Борбор Азиянын мамлекеттери өз алдынча өтө кичинекей базар. Андыктан кайсыл гана өлкөдө иш башталбасын, инвестор кем дегенде Орто Азия аймагынын деңгээлинде чоңоюуну көздөйт дейт Sturgeon Capital Invest фондунун инвестициялык директору Робин Батлер. Sturgeon Capital Лондондо жайгашкан венчурдук инвест фонд.
Компания Борбор Азиядагы технологиялык IT долбоорлорго инвестиция жасайт. Ушул тапта Казакстанда 1 долбоорго, Өзбекстанда 3 долбоорго инвестиция салынган. Фонддун инвестициялык директору Робин Батлер жакында эле Кыргызстандагы кызыктуу IT стартаптарды издеп Бишкекке келип кеткен эле. Силердин компания Борбор Азия базарына кызыгат экен. Эмне үчүн? Why Central Asia? The reason we're investing here is Бул аймакка, айрыкча технологиялык продуктуларга инвестиция жасаганыбыздын себеби биз бул кызыктуу жана динамикалуу базар деп ишенебиз. Анткени силердин аймактын калкы жаш жана мобилдик байланыш, интернет кеңири жайылууда. Андыктан Борбор Азияда жаш технологиялык компаниялар үчүн адамдар же компаниялар күн сайын бет келген негизги чакырыктарды чече турган жаңы чечим, кызмат, продуктуларды жасаганга ылайыктуу чөйрө бар. Силер ушул тапта Өзбекстанга инвестиция жасаптырсыңар. Эмне үчүн Өзбекстан көбүрөөк кызыктуу? Uzbekistan is more interesting. so the reason we started in Uzbekistan. Биздин Өзбекстандын базарына кирүүбүздүн себеби мындан 4 жыл мурун ал жактагы бийлик системасынын алмашуусу болду. Алар багытын өзгөртүп, капиталды сыртка чыгаруу, акча курсуна байланышкан көзөмөлдү азайтышты. Бул өзгөрүүлөр биз үчүн Берлин дубалы кулагандай сезилди. Жана ушундан кийин Өзбекстанга инвестиция кылса болот деген ойго келдик. Биз бир топ убакыт байкоо салдык. Анан жергиликтүү команданы топтодук. Барган сайын биз бул өлкөдө технологиялык компаниялар үчүн кызыктуу мүмкүнчүлүктөрдү көрүп жатабыз. Биз ал жака биринчи инвестицияны жасадык. Ошонун жанында эле биз Казакстандагы жакшы мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, ал жака дагы инвестиция кылдык. Эми болсо Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн, стартап экосистемасын изилдеп келдик. Бул абдан кызыктуу сапар болду. And it's been a very interesting trip. Also, Uzbekistan is Анан албетте Өзбекстан Борбор Азиядагы эң ири базар. Инвесторлор үчүн бул кызыктуу болсо керек. to invest. Definitely. But I think what's so interesting about Central Asia is Албетте, бирок Борбор Азия бирдиктүү базар катары кызыктуу. Инвесторлор Кыргызстандан ишин баштаган күндө дагы андан ары Өзбекстан, Казакстанга чыгып кеңейүү планын карашат. Ооба, Өзбекстан чоң базар, калкынын саны көп. Бирок бир өлкө менен чектелип чоң бизнес кылуу мүмкүн эмес. Биз бул аймакты бүтүн бир базар деп карайбыз. Ошондой эле бул базарга иштеп, аны менен катар Европа, Америка, Орусия базарында иштеген компаниялар бар. Анткени бул кеңири мүмкүнчүлүктөр. to the US, to Europe. Мына эми сиз Кыргызстанга келип, биздин IT компаниялар, программисттер, стартаперлер менен тааныштыңыз. Кандай пикирдесиз? Very good. Эң мыкты, мен буга чейин эле Кыргызстан жөнүндө абдан жакшы пикирлерди угуп жүргөм. Кыска убакытта кура коюу мүмкүн эместей сезилгени менен, Кыргызстанда чындап эле IT коомчулук калыптанып калыптыр. Менимче, жакынкы эле тарыхта аутсорсинг кызматы көбүрөөк болгон базардын динамикасы азыр көбүрөөк продукт өндүрүүгө багыт алгандай. Адамдар өздөрүнүн идеяларын ишке ашырууда. Топтогон IT жөндөмдөрүн колдонуу менен эл аралык компанияларда иштеп, чоң долбоорлорго аралашууда. Эл аралык, аймактык же жергиликтүү базарларга багытталган өз чечимдерин ойлоп табышууда. Regionally and internationally as well. Kyrgyz IT industry. Кыргызстандын IT индустриясы тез жана бат өнүгүүдө. Сиз белгилеп өткөндөй, кыргыз IT компаниялары, программисттер эл аралык аутсорс базарында өзүн жакшы көрсөтүшүүдө. Бирок стартап экосистема бул жакта азыр гана жаралып келе жатат. Кызыктуу долбоорлорду белгилей алдыңызбы өзүңүз үчүн? To invest in our market. I think what you say that it's in its infancy. Стартап экосистема жаңыдан гана жаралып жатат деген, бул абдан туура мүнөздөмө. Анын өнүгүүсүн эмне кармап турат дегенде, мен каражатка жетүү мүмкүнчүлүгү деп айтат элем. Силердин стартаптар үчүн акча тартуу, ошол эле жаңы төрөлгөн бизнес эмне экенин түшүнгөн акылдуу акчаны тартуу дагы абдан кыйын. Биздин чындыгында Кыргызстанга инвестиция жасоо ниетибиз бар. Бул жакта бир катар компаниялар менен тааныштым. Лондонго кайтып баргандан кийин алар менен көбүрөөк иштешип, негиздөөчүлөр менен телефон аркылуу байланышам. Due diligence процессин улантуу үчүн ушул жылдын июнь айында бул жакка кайрадан келем. Албетте, бул жакта бир катар кызыктуу компаниялар бар экен. Аларды негиздеген балдар дагы абдан таланттуу. Ошондой негиздөөчүлөрдүн арасында кыздардын көп болгону дагы көптү үмүттөндүрөт. Бул жагынан Кыргызстан Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн айырмаланып турат. Таланттардын жарымы кыздар, жарымы балдар болгону абдан көңүлдүү бурат. Бул биз колдогубуз келген нерсе. We'd like to support. Is it possible to invest? Айталык, Кыргыз же Борбор Азиянын башка өлкөсүнө мыйзамдар алдында иш алып барган компанияларга инвестиция кыласыңарбы? Же бул силер үчүн опурталдуубу? It's very risky for you.
It brings additional risks. However, Бул албетте кошумча тобокелдиктерди жаратат. Бирок буга карабай биз Өзбекстанга бир катар түз инвестиция жасадык. Ал жактын мыйзамдары алдында иштеген компаниялар. Бирок бул жагдайга жараша болот. Кээде биз эл аралык компанияларды колдонобуз. Эгер биз инвестиция кыла турган мамлекеттин мыйзамдары биздин инвестицияны коргоп беришине көзүбүз жетсе, анда жергиликтүү компанияларды колдонобуз. that will protect them. How about Кыргызстан жөнүндө эмне айта аласыз? Бул маселени иликтеп көрдүңөрбү? this question? I haven't looked at it too much yet. Буга азырынча анча маани берип көңүл бура элекпиз. Бул кийинки процесс десем болот. Бул жака инвестиция жасоо мүмкүнчүлүктөрүн көргөндөн кийин, ошондон кийин балким кырдаалды түшүнүү үчүн жергиликтүү юридикалык компаниялар менен иштешебиз. Эгер мамлекет венчурдук капиталды, стартап экосистеманы колдонсо, анда бул абдан жакшы. To come and look at Kyrgyz startups. Your recommendations? Биздин IT компанияларга, стартаперлерге венчурдук базардан капитал тартуу боюнча кандай кеңеш берет элеңиз? From global market. It's a very good question. I think what you Бул абдан жакшы суроо. Эл аралык базардан капитал тартам десең, анда сенин стартабың кеңири масштабдуу мүмкүнчүлүктөргө багыт алышы керек. Жана кайсыл базарга чыгууну көздөп жатканыңды так билишиң абзел. Негизги көйгөйлөрдү чече турган продукт же кызмат болушу керек. Башкача айтканда, адамдар сен сунуштаган чечимдин позитивдүү пайдасын көрүшү керек. Анан албетте ийгиликтүү бизнеске айлана турган продукт болушу керек. Бир гана өз чөйрөң менен чектелбей, эл аралык деңгээлде ой жүгүртүү зарыл. Биз бир гана идеяга инвестиция кылбайбыз. Биз ал идея өзүнө элдин көңүлүн буруп, кырдаалдарды топтоп, пайда алып келүүсүн каалайбыз. LinkedIn же вебсайт аркылуу тартынбай эле биз менен байланыш. Биз ар кыл деңгээлде компаниялар менен сүйлөшүүгө ар дайым кубанычтабыз. Кыргызстанда мыкты идеялары бар абдан таланттуу ишкерлер көп экен. Силерде эл аралык IT компанияларда тажрыйба топтогон, жогорку сапаттагы продуктуларды иштеп чыгууга алы келе турган иштеп чыгуулардын жакшы базасы бар. Башка базарларды тейлеп жүргөн кыргызстандыктар негиздеген компанияларды менимче силер деле билсеңер керек. Мен алардын айрымдарын тааныйм. Андыктан силерде дүйнөлүк базардан венчурдук капитал тартууга мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. that are beginning to sort of set that trend. So I think absolutely they can. Thank you. Yeah, thank you. 21-кылымда окуганды же жазганды билбегендер эмес, үйрөнүүгө жөндөмсүздөр сабатсыз болот. Мурда жашоо бир тармак боюнча окуу, ошол тармакта иштөө, анан пенсияга чыгуу деген бир сызык менен кетсе, эми бул түзүлүшкө азыр жаңы тапшырмалар, талаптар, өзгөрүүлөр кирди. Билим берүү системасы санариптик трансформацияны баштан кечирип жатат. Буга ылайык, эгерде мектептердеги билим берүү табияты өзгөрбөсө, анда алар дагы бара-бара жок болуп кетиши ыктымал. Окуу жаштардын талаптары менен кошо өзгөрүүгө муктаж. Окуучулардын кызыгуусун арттырган келечектин мектеби кандай болушу керектигин кесиптешим Анархан Алтымышева анализдеп көрдү. Учурда билим берүү форматы түп тамырынан өзгөрүп, жаңы система, ыкмалар талап кылынууда. Азыркы мектептердин негизги милдети окуучулардын келечектеги кесип тандоосуна шарт түзө тургандай жөндөмдөрдү окутуу. Маселен, стандарттуу жат жазуулар, китептеги даяр материалдарды, эрежелерди жаттатуунун ордуна балдарда сынчыл ой жүгүртүү, креативдүү ой жүгүртүү, маалыматты издеп табуу, аналитика жасаганга үйрөтүү алда канча натыйжалуу. Жаттоону алар rote learning деп коет. Же болбосо mechanical learning деп коет. Механикалык түрдө жаттап даярданып алуу. Ал адатта ал балдар мисалы үчүн тесттерге же болбосо сабактарда 5 алат, тесттерде жогорку баа алат, бирок жаттама методу менен барышат да ал жергечи жыйынтыкка. Ал эми ал формуладан тышкары болгон башкача бир суроо берип койсоңуз, өзөрүн жоготуп алышы мүмкүн. Анткени аны жаттаган эмес да, ага даяр эмес да. Ал эми жашоодо биз көрө албаган ар кандай сценарийлер болушу мүмкүн да. Бул балдар өзү туулгандан баштап эле өзүнүн креативдүү таланттары бар. Да? Биз ойлогон функциябыз. Наоборот, балдардын ошондой ичинде өзү болгон функциялардын таланттарын кандай алып чыгабыз деген. Да? Если традиционный билим берүү системада кандай алып кирели десек, биз кандай алып чыгалы дегенде. Ошондуктан бул жерде креативдүү билим берүү да эмес, наоборот, креативдүү ой жүгүрүшүн алып чыкканга.
жардам берип атабыз да. Билим берүү методдору жаңы технологияларды өздөштүрүү менен тыгыз байланышта болуусу шарт. Себеби келечек мектеби бардык маселелерде бири-бирин толуктап турган адамдар жана технологиялар. Билим берүү процесси санариптешүү менен гана комплекстүү жана өз алдынча боло алат. Мектептердеги буга чейинки мугалим, окуучу, китеп деген салттуу схеманын ордуна компьютер, смартфон жана онлайн деген жаңы түшүнүктөр кирген. Ансыз заманбап мектепти элестетүү мүмкүн эмес. Келечек мектебинин моделин сыноо үчүн өлкөдө 10 пилоттук мектеп аныкталган. Ар бир аймакта 1, Бишкекте 2. Анткени менен бүгүнкү күнү мектептерде маалымат технологияларын жайылтуу дагы деле кейиштүү абалда. Билим берүү министрлигинин берген маалыматы боюнча өлкөдөгү 2148 жалпы билим берүү уюмдарынын ичинен 2126сы интернетке кошулган. Калган 20 мектеп алыскы аймактарда жайгашкандыктан илим бокско туташтырылган. Бүгүнкү күнү тынымсыз өмүр бою окуп билим алуу заманбап адамдын күнүмдүк жашоосуна айланды. Анткени тынымсыз билим алуу ар кандай кесиптик топтогулар менен баарлашуу. Адам кандай гана куракта болбосун же кайсы жумушта иштебесин, анын көз карашын кеңейтүүгө, жаңы тректерди ойлоп табууга жардам берет. Азыркы 40 жаштагы адамдар 70 жашка чейин иштесе, 20 жаштагылар 80 жашка чейин иштешет. Окуу, жумуш, пенсия деген көндүмдөр жок болуп баратат. Төрөлгөндөн өмүрүнүн акырына чейин үзгүлтүксүз билим алуу 21-кылымдын талабы. Биздин ата-энелерибиз өмүр бою туруктуу жумушта иштешкен. Биздин доордо бардыгыбыз өз компаниябызды ачканыбызга же башка бирөөнүн компаниясында иштегенибизге карабастан ишкербиз. Бул абдан жакшы. Коом алдыга жылыш үчүн биздин муун жаңы адистиктерди, жумуш орундарды түзүп гана тим болбостон, ошондой эле максатка умтулуу сезимин дагы жаңылашы зарыл. Мунун 3 жолу бар. Маанилүү ири долбоорлорду бириктирүү, бардыгына максатка умтулуу эркиндигин берүү жана дүйнө жүзү боюнча коомдоштукту түзүү үчүн тең укуктуулукту кайрадан карап чыгуу. Марк Цукерберг, Facebook. Билим берүүнүн форматы анын мазмуну гана эмес, окутуунун ыкмалары да өзгөрүүдө. Окуучулар ар түрдүү болот. Кимдир бирөөгө 15 жашында кайсы тармак өзүнө жакын экенин түшүнсө, айрымдарына бул кеч келет. Санариптик экономикада балдар жаш курагынан эле жаңы нерселерди ойлоп табышы толук мүмкүн. Бирок ал үчүн ар бир окуучуга өз алдынча окуу планын түзүү маанилүү. Маселен, мурдагыдай математика сыяктуу бир эле предметке басым жасабай, балага кызыктуу гана болгон, ошол эле музыка сабагын терең үйрөтүү зарыл. Мен жалпы билим берүү мектептер алып келиши керек болгон пайданы көрбөй жатам. Кимдир бирөөгө тил үйрөнүү жагат. Айрымдар математиканы, башкалары музыканы жактырат. Билим балдардын талантына, жөндөмүнө ылайык келиши абзел. Баланы көйгөйлөрдү чечүүгө жана эмне керектигин түшүнүүгө үйрөтүү зарыл. Илон Маск, Tesla. Эгер мен карьерамды азыр баштасам, өнүгүүсү дүйнөгө таасир этиши мүмкүн болгон 3 тармакты карап көрмөкмүн. Биринчиси жасалма интеллект. Бул адамдардын жашоосун креативдүү жана жемиштүү кылат. Экинчиси энергия. Тактап айтканда, жакырчылыкка жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү. Үчүнчү тармак биологиялык илимдер. Бул адамдардын көбүрөөк жана бактылуу жашоосуна шарт түзөт. Бирок карьерадан башка дагы маанилүү нерселер бар. Мен мурда эң мыкты код жаза алсаң, адамдарды, маркетинг команданы да ошондой мыкты башкарып, же бардык тапшырмаларды так аткара алсаң, мыкты болосуң деп ойлочумун. Мен жаңылыптырмын. Мен адамдардын жөндөмүнүн ар түрдүүлүгүн баалоону билдим жана үйрөндүм. Муну канчалык эртерээк түшүнсөң, ошончолук жашооң оңолот. Билл Гейтс, Microsoft. Келечектин мектеби окуучулардын жөндөмдүүлүгүн, талантын ишке ашырышы үчүн оригиналдуу жана ыңгайлуу болушу керек. Окуу материалдары тынымсыз жаңыланып, эскирген маалыматтардын ордуна актуалдуу, кызыктуулар колдонулушу шарт. Окуучу өзүн эркин, ийгиликтүү, бактылуу сезиши абзел. Мектептеги атмосфера маанилүү. Азыркы мектеп ушундай болуш керек. Балдар ал жерде бир эле окуган эмес, керек болсо жашагысы келиш керек. Ошол жерден кеткиси келбегенде, өзүн бактылуу сезген бир чөйрө болуш керек депчи. Эң башта биз баланын мектепте бактылуу сезүүсүнөн баштасак, ошондо бардыгы жакшы болот эле деп ойлойм. Себеби бала ал жерден кордолгон, ал жерде жемеленген, четтетилген, кемсинтилген, түшүнүлүүгө аракет кылынбаган бир чөйрөгө эмес, ошол жерде бардык мугалимдер менен сырдаша алган, ошонун ортосунда байланыштын негизинде билим берүүбүз эң алдыга чыгат эле деп ойлойм.